Намаздан босогосун мекендешибиз Койлубай Ажы Термичек уулу аттап өткөн жылы Меккеге барып, кыргызстандык зыяратчылар үчүн мейманкана акысыз экендигине күбө болгонуна токтолду. Мындан улам каарманыбызда эмне себептен кыргызстандыктар үчүн мейманкана акысыз деген суроо жаралып, өз алдынча иликтөөсүн баштаган. Анын айтымында окуянын чоо жайы Совет убагынын алгачкы жылдарына барып такалат экен. Алла Тааланын насиби буйруп 2013-жылы ажылык сапарга мен ошо тилегим кабыл болуп ажылык сапарга барып келдим. Биз жашаган гостиницада прям үстүндө арабча, анан орусун тамгасы менен Кыргызстандан барган зыяратчыларга, кыргызстандык зыяратчыларга жатакана бекер. Анан машина менен тамак алып келет, анын капталында да арабча, анан кыргызча жазылуу, кыргызстандык зыяратчыларга тамак аш бекер деп жазылып турат. Мени кызыктырды да, эмне үчүн биз акча төлөп койсок ушунун ичинде болсо эми деп жазбаш керек эле. Анан эмне үчүн бекер деп жазылат? Ушуну кандай кылып билсем деген ой мен абдан түйшөлтү да. Анан мен ошол жердегилерден сурадым да, эмне үчүн силер кандай акча төлөйсүңөрбү? Десем, бөлөктөр төлөйбүз деди. Жаткан гостиницага төлөйбүз, тамак ашыбызга төлөйбүз деди. Анан мен таң калыштуу болду. Эмне үчүн биз келе экен деп. Анан ошол ой абдан түйшөлтү да. Анан биздин гостиницанын жанында мечит бар 500 метр эле. Мечитте күнүнө 5 маал намаз окуйсуң. Анан барып ошол жерде түшкүсүн баян айтат шейхтер. Анан ошондо окуп отурганда шейхтин өзбек переводчиги бар. Анан кимде суроо бар дегенде менде дедим. Менде суроо бар десем калдым. Эмне суроом бар дегенде мен айттым. Эмне үчүн бардык мынабу бияка зыяратка келгендердин бардыгы акча төлөйт, тамак жатаканасына төлөйт, биз эмне үчүн төлөбөйбүз дедим да. Ошентсем, сен кай жерден келдиң? Мен Кыргызстандан келдим. А силерге эч ким айткан жокпу? Жок. Силер гостиницанын оозунда жазууду көргөн жоксуңарбы? Мен арабча окуй албайм дедим да. Арабча окуй албасам, анда окуп тур деди. Силердин чоң атаңар деди. Чоң аталарыңар 1917 жыл менен 24 жылдын аралыгында ошол жактан эми алар кыскача айтты да, запкы көрүп деди. Запкы көрүп ошол жакка келген экен дейт. Анан келгенде алар бакуат жакшы жашоодо болсо керек. Келгенден кийин булар Тофт деген шаарга келген деди. Тофт деген шаарга келип, климаты ошо Кыргызстандыкына окшош деп ошолордун өздөрүнүн айтымына жараша бизге мага интервью айтып берип атат да. Тофт деген шаарга келип, анан ошол жерде жашап, анан кийин ал убакта арабтар кедей жашаш экен. Анткени нефти, газ өнүккөн эмес ал убакта. Жаран төө менен соодагерчилик менен бир аз иш кылышкан. Көп нерсени өнүкпөгөн да. Анан кийин булар бат эле өздөштүрүп жер иштетип, соодагерчилик менен бат эле бутуна туруп, бул мен ошо бешөөнү айтып берейин. Биринчиси Төрөкул бай деп жазылат. Бияктан тактаса Төрөкул би экен. Мухаммед Бакирхан, Истамкул Кушубак уулу, Бердубайлуу Рахматулла, Корозулу Шады. Ушул бешөөү ошол жерде өздөштүрүп буттарынан тургандан кийин Меккенин тегерегине булар медресе салышат. Гостиница салышат. Медресе менен гостиница салышат. Анан ошону иштетип булар өнөгө таябай. Ошол шейх өз айтты. Будан 15 жыл мурун ошолор салган гостиницаны мен өз көзүм менен көрүп калдым. Изнас эткенче ошону көрүп калдым деди. Анан кийин изнас болуп, азыр мына расширение кетпедиби деди. Булар ошентип ошол жерге медресе, гостиница салышат, ошентип иштетип жүргөндөн кийин убакыттар өтүп, америкалыктар менен договор болуп, арабтардын газ, нефти ачылат да. Ачылгандан кийин уже өнүгүп, өзүп, жетилип, уже буттарына туруп калгандан кийин жыл сайын зыярат бай болгондон кийин бунун тегерегинде жакшынакай кылып меметкенсе, жыл сайын элдин саны көбөйө баштайт. Зыяратка келген элдин саны көбөйө баштайт. Анан эл батпай бараткандан кийин
Король буларга айтат, бешөөнү чакырып алып. Силер муну гостиница менен медресеңерди бизге саткыла. Биз буну износить этип туруп, расширение кылайлык. Ошонткөндө булар айтат, биз акылдашайлы дейт. Анан бешөө акылдашып туруп, корольга айтат, биз сатпайбыз дейт. Биз бекер беребиз силерге дейт. Эмне үчүн бекер бересиңер дегенде, качандыр бир убакта биздин урпактар келет, ошондо бир ай жатаканасын, тамак ашын бекер кылып бересиңер дейт. Койлубай ажынын айтымында мындан улам жергиликтүү бийлик шартка макулдугун берип, ортодо түбөлүк келишим түзүлгөн. Ошондон тарта бул келишим күчүндө экен. 1993 жылы эгемендүүлүктү биздин мамлекет өзүнчө алгандан кийин